30 жылдан бeri мамлекеттин майлуу кызматтарында иштеп, мамлекеттин тонолушуна себепкер болгон айрым чиновниктер бүгүнкү күндө өздөрүн президент катары көргүсү келип жатышат. Элге дагы тил эмизме убадаларды берүү менен алек болуп, дээрлик көпчүлүгү өлкөнү өнүктүрүү программасы менен тааныштырбастан башка бир талапкерлерди жамандоо менен упай топтоонун аракетин көрүшүүдө. Канатбек Исаев эл менен болгон жолугушуусунда эгемендүүлүк алгандан тарта өлкө өнүкпөй келе жаткандыгын билдирүүдө. Бирок мамлекеттин сазга батышына өзү да себепкер экенин унуткарып койгон өңдөнөт. Мамлекет 30 жылдан бери ойдогудай өнүкпөй келатат, алдыга жылбай келатат, жашоо турмушубуз кыйналган эле болуп келатат. Ошол 21-жыл ак жол той жылы болуп, мамлекетибиз бир алдыга жылап турган, ушу 21-жылдан баштап Кыргызстан өнүктү деп тарыхта калгандай болуп ойлойм. Абдил Сегизбаев Кыргызстанды 2 жылдын ичинде өнүктүрүп, элди баккан президент болом деп куруу убадаларды берип, өзүнүн атаандаштарына жалган компроматтарды чыгаруу менен шугулданууда. Бирок анын мамлекетти өнүктүрүп иштей турганына көпчүлүк деле эл ишене бербейт. Сегизбаев кызматта турганда кылган кадамдар үчүн мурда эле камалышы керек болчу деген байма-бай пикирлер айтылып келет. Абдил Сегизбаев УКМКнын төрагасы катары оор кылмыштарды жасаган. Ал биринчи кезекте Атамбаевдин саясий оппоненттерин Өмүрбек Текебаевди, Аида Салиянованы мени өзү чагымчыл аракет менен аралашып, кызматын кыянаттык менен пайдаланып куугунтукка алган. Президентти КТРКны баарын аралаштырып, парламентке чейин келип калп айтып, Белизгейт деген операциянын башында турган башы идеологу өзү. Мен юрист катары айтам, бул оор кылмыш, мунун мөөнөтү жок. Эгерде биз УКМКнын мындан кийинки жетекчилерине сабак болсун десек, Абдил Сегизбаевди ушул иш боюнча жоопко тартышыбыз керек. Эгерде жок, ал бүгүнкү бийликти сындап жатат десек, мыйзамдуулуктун ордуна келтире албайбыз. Азыр калп айтып жатат, мен иштеп жатканда саясий куугундук болгон эмес деп. Так ошол Сегизбаевдин тушунда саясий куугундук апогейине жеткен. Андан башка да кылмыштары бар. Анан калп айтып, жала жапса эле ошондон кутулуп кетем деп ойлоп жатабы? Андай болбойт. Сегизбаевдин баардык айткандары жалган жана саясий шоу. Ажо болууну каалаган көпчүлүк талапкерди эл кабыл албай, жолугушууларына шайлоочулар келбей коюп, аны да бийликтен көрүп жаткан кербездери. Мисалга алсак, Адахан Мадумаров, Каныбек Иманалиев, Канат Исаевдин Кемин районундагы жолугушуусуна аз гана киши келди. Эске сала кетсек, Кемин району талапкер Каныбек Иманалиевдин кичи мекени. Каныбек Иманалиевдин туугандары чогулса деле 40 киши болмок. Демек, колдоочулары такыр эле жок экен. Кечээ Кеминде болгон 3 кандидаттын жолугушуусуна болгону 10 чактыдай адам келди. Шылдың болуп кайра кайтышыптыр. Буларды элдин катмары, көпчүлүк катмарлар деле шайламак тугай тааныган да жок. Алтымак мынакей эгерде мисалы көрөтсөң Садыр Жапаровго стадион толуп батпай сууруп келип атса, аны бир уюштурган жок да. Буларга бир 20-15 киши келет да, бирдеменин баарын айтып, айткан сөздөрүнүн маңызы жок болуп атпайбы? Эми президент болом деген киши ушакта айткан уят да. Бирөөнү жамандап, жала жап, көчөдөгү сөздөрдө кейлер бугарганда жогорураак турат, кейбир азыр саясий болуп кетти. Бирок ушунчалык деңгээлер төмөн экен, булар дайырлык селе тимеле келип катышып калган кишилер болот да. Ал эми Абдил Сегизбаев менен жолугушууга эч ким келбей, айласы куруп, Жумгал, Ат башы райондорунун мал базарларына барганга аргасыз болду. Сүйлөшөлү деп келгенбиз. Силер менен баягы бөлүшөлү деп келгенбиз. Келгиле жатмы? Акылдашайлы деп келгенбиз. Абдил Сегизбаевдин Жумгал районунда болгон эл менен жолугушуусунда шайлоочулар аны колдогондун ордуна анын кылган жоруктарын айтып уяткарышты. Ушуга чейин бир жумгалдыкмын мен. Ушу Жумгал элинде эмне көйгөй болуп атат деп бир келдиңизби? Бир келип койсоңуз болмок. Анан азыр ушу шайлоо керек учурда эле мына бир 20-30 кишини чогултуп алып келиптесиз могу жерде. Почти сизди колдойм дегендер аз экен деп ойлойм да. Азыр элдин баарычы, азыр учурда мынакей. Мен да ошолордун биринин учурда элдин баары Садыр Жапаров деп атат. Саясат талдоочулар талапкерлердин мындай жоруктарын программасы жок эле президент болууну эңсеп, мамлекет башкарууну каалап жаткандыктары калпыстык деп эсептешет. Ошондуктан эл арасында баркы жок болгондон кийин талапкерлигин алып салышса туура болмок дешет. Судан бери ушулар келет, какшаны билем айтып эчтеке чыкпаса, эл деген бул баягы тараза да, эл деген элек да. Эл элеп атат, ошончо барып айтат да. Эми ошентип эл келбей калса да, ошондон жыйынтык чыгарып жоктогунда чыгып кетсе болот да азыркы. Чыгып кетсе болот да. Бир киши чыгып кетти го да кайып дегенде.
Анан бирге эстетип коюп калышат. Бирок булар көрүп калды. Ошондой болсо эле ушу бир үмүттөнүп эле калып эле ушу жүрүп аткандары бул биздин жалпы саясий акыбалыбыздын, саясий климаттын начарлыгынан болуп атат да. Мындай жетекчилер менен эл эбак ажырашкысы келип атканын түшүнбөй атышат. 10 январдагы өтүүчү президенттик шайлоого 17 талапкер ат салышууда. Ажоо болууну каалаган талапкерлердин көпчүлүгү программаларын сынуштоо менен эл алдына чыкпастан каралоо, жалган маалымат таратуу менен элдин колдоосун алууну көздөп жаткан чактары. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек.